Ankılımdar canım berip babalar saktap kelgen ayköl kırgız elden biz berekesin tөгүп турган ажайып бакубаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакубаттуу асыл кымбат жерден биз ариетиң бекем карма урпак. Урматтуу достор, туугандар, азыр сөзү Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Алахан Мадумаровго берсек, андан кийин сөздү дагы ыгына жараша уланта беребиз. Алахан ака, сөз сизге. Рахмат. Суукта жыйынга келиш да кыйын. Жайда келгенде жана күннөн бекинип турдук эле. Азыр эми сууктан кыйналып турабыз. Келгениңиздерге рахмат. Азыр айтып атпайбы? Ар жагы Ноокат, бул жагы Кулатовдон бери келатат десе, эл батпай аткандай болуп айтат. Bir нерсеге таң калдым да, адамдар канчалык суук жерде жашаса, алар ошончолук чыдамкай болот экен. Кече Дарболот коргондо сүйлөп атсак, эмнени карасак -23 болуп атат. Ушундай эл жыйналып калыптыр. Эми биз шаарга жакындап калган шаарлыктар назигирээк болобуз да. Ошондуктан ар кандай нерселер болот. Мен өтүп баратып элем. Өзү негизи Кызыл Кыя биздин программабызда жок эле жолугушуу. Биздин графикте жок. Себеп 40 күн боло элек биздин жолугушуу ушул жерден сүйлөшүп кеткенибизге. Ошол эле пикирибиз 40 күн баштагы эмес, мындан 20 жыл баштагы Мадумаровдун сүйлөгөнүн интернетке коюп аткан болсо, кече сүйлөгөндөй эле угулуп атат. Ал эмненин белгиси? Туруктуулуктун белгиси. Өзгөрбөстүктүн белгиси. Биз бир багытты алганбыз, ошол багыт менен кетебиз. Биз өзгөрбөйбүз. Мына ошондуктан жанагы ар кандай шарттарды эске алуу менен суук болуп атат, убактыбыз аябай тар, көрүп атасыздар, кезексиз шайлоо болуп атат. Актаяк, көктаяк болуп бири-бирибизди кубалашпайлы. Мына тилекке каршы калемдуручу менен жасаганга жетише элек экенбиз. Дале болсо бир-аз бар экен. Сабыр кылып туралы, жакшы күндөргө да жетип каларбыз буюрса. Анан баягы 5-6 октябрдагы окуялар болбош керек эле. Болуп кетти тилекке каршы. Ошондо да айтканбыз, эгерде таза шайлоо өтпөсө, элдин пикири эске алынбаса, Кыргызстанда эч качан тынчтык болбойт. Башаламандыкты жасабашыбыз керек деген ой тилектерди айттык эле. Суроо барбы мага? Мен ассалому алейкум деп учурашып гана коюп кетели дедик. Дагы жолу айтам. Кызыл Кыя биздин программада жок эле өзү жолугушуу. Анан эл ушундай болуп жыйналып атыптыр. Анан саламдашып өтөлү, башка кылалы дегенден кайрылып кирип калдык. 2 ай башта мен кенен сүйлөп бергенмин, ошол оюмдан кылдай кыйшайбай кетип баратабыз. Президенттикке эмне үчүн чыктык? Ошол эле парламенттиктеги сүйлөгөн сөздөрдү ишке ашырыш үчүн чыктык. Барбы суроо? Болсо бериңиздер. Ассалому алейкум Алахан мырза. Насип кылып президент болуп калсаңыз, жаш үй бүлөлөргө участка бөлүү маселесин чечип бере аласызбы? Масалиев айыл өкмөтү көк айылынын жаштарынын атынан дейт. Көңгү. Мен барган жердин баарында эле ушу чек маселесин айта берет. Чекти президент өзүнчө карабайт. Бизде күчтүү тартип орнойт, күчтүү мыйзам иштетилет. Ошонун ичинде баары бар. Пособиясы да бар, пенсиясы да бар, кылмыштуулугу да бар, уурлугу да бар, чек дагы бар, башкасы дагы бар. Жумушсуздук дагы бүт маселе ошонун ичинде камтылат. Ассаламу алейкум Алахан дейт. Мен 8 класста күзгү сыноого калып бүтүргөнмүн. 8 классты дейт. Каталары үчүн алдын ала кечирим сурайм дейт. Ушул кечирим сураганыңыз үчүн сизге рахмат. Бул өтө улуу касиет. Бул улуу касиет. Бирөөлөр очойгон бул кат жазганда эмес, мамлекеттик башкарууда ката кетирип алып петирмоочулук кылышып атат. Мунун караңыз, бул ыймандын белгиси. Алла разы болсун сизден, ким болсоңуз дагы. Аллахтын разычылыгы үчүн Намруттун жаккан отуга көкүрөгүн күйгүзүп жатып, суу сепкен чабылекейдей болуп, акыйкаттык үчүн сени колдогон акелериңдин биримин 20 жылдан бери дейт. Суроо, неме үчүн элибиз ушундай баш айланып турганда, анча-мынча келишпестикти коюп, Бактыбек Калмаматов экөөң элди чогуу кыдырсаңар болбойт беле, дегеле экөөңөрдүн келечекте бир кемеде көрөбүзбү? Аллахтан сага жардам тилеймин, амин дейт.
Мына Аллахтан деп айтып атасыз, бардық нәрсе буйруктан болот. Бирок мына ушул жерде Абсамат Масалич экөөбүз көп жолу сүйлөшкөнбүз сиздер менен, жолукканбыз. Бир да жолу Абсамат Масалиевке айланайын Абсамат, барып Адахан Мадумаровго кошул дегениңерди уккан эмесмин. Кандай дейсиздер? Эми мени көрүнгөн ар кимге кошо берип чарчабадыңарбы силер? Ага кошул деп кыйнадыңар, мен айттым, ал болбойт дедим. Буга кошул деп кыйнадыңар, болбойт. Болбостугуну турмуш тагдыр көрсөттү го тарых. Ошол кошул деген ер азаматтардын кандай экенин сиздер көрүп атасыздарбы? Неге кыйнай бересиңер мени? Бактыбек келечеги кең жигит. Мен болгону бир гана жолу чакырып сүйлөштүм. Акылдаштык, пикирлерибизди мен өткөндө парламенттик шайлоого дагы биз менен бар деген сунушту айттым. Мына Айданбек күбө. Мен ким кошулам деген болсо, кучагым ачык деген сайын кайра тепкилейсиңер да мени. Алар кошула албайт. Бактыбектин кандай мисаласын, кандай себеби бар кошулбаганга мен аны билбейт экенмин, сүйлөшкөн жокмун. Мен тескерисинче бардык талапкерлерге чакыруу таштап атпаймынбы? Келгиле чогуу жүрөлү деп атам. Сиз мени башка жака кошкондон көрө, сиз кошунаңыз менен кошулуң. Бир тууганыңыз менен кошулуң. Эртең шайлоого бир кишидей болуп барганга аракет кылың. Мен үчүн эмес, кимди тандасаңыз ошол үчүн. Бир туугандар бириге албайбыз да гана мен айланайындар, ай. Ага кошул, буга кошул. Силер үчүн оюнчуга окшойт, ошентип кошулуп кете бергиле. Менин көз карашым бар, менин пикирим бар. Менин өзүмдүн ишенимим бар. Садырга да айтканмын, Садыр, иним, бул жол менен барба. Могол жол менен кет. Чогулушуп Кыргызстанды көтөрөлү деп. Жок деди. Конституция тебеленди, мыйзам бузулду. Конституциялык мыйзамдардын иштеп аткан беренелери токтоду. Шайлоо жогорку кеңешке токтоду. Мен каалагандай болот деди. Демек жолубуз эки айры. Андай болбойт. Аны жалгыз Мадумаров айтып аткан жокмун. 17 талапкердин баары айтып атат. Адахан Кемсанбай, сизге оомат, ийгилик каалайбыз. Аллах өзү колдосун. Бүгүнкү күндө адамдар ким бийликке келсе баш айланып, гипноздо болуп калып жатат. Бул абалдан кандай чыксак болот деп. Сабаттуулук менен чыксак болот. Биз мына телефонда айтып атат, мына телефонда деп атат, телевизордон сүйлөп атат дебей, биз өзүбүз жүрөгүбүз эмне деп атат, көкүрөгүбүз эмне деп атат, акылыбыз эмне деп атат дегенди үйрөнгөндө ушул жолдон чыгабыз. Ата-энелер, мойнубузга алып коелу. Балдарыбызды биз башкарбай, мына башкарып калды. Ошол. Биз бир туугандар бири-бирибиз менен сүйлөшпөй ушуну менен сүйлөшүп калдык. Мына аксакалдар отурат. Илгери Насыбайын үйдө калтырып кеткен болсо 4 томолонуп кетет деп отурган жеринде. Азыр балдар телефонун унутуп калса ушундай болуп калышты. Мунун кумары жаман болду. Бул өтө жаман жактарга жумшап атат. Ар бир нерсенин пайдалуу жагы, зыяндуу жагы бар сыяктуу эле телефондун дагы пайдасы көп. Неге бир жагы пайда? Мен ушул жерде Кызыл Кыяда сүйлөп атканымды азыр Нарында да, Көлдө да, Чүйдө да, Таласта да угуп атат. Мен сүйлөп атканды Новосибирск, Иркутск, Красноярскидеги биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз көрүп атат. Корея менен Америкадагы жашап аткан кыргыздарыбыз да көрүп атат. Бул жакшы жагы. А жаман жагы элден ажыратып койду. Биздин аймакта мөмө жемиш сүт азыктары кайра иштетүүчү республикалык деңгээлдеги заводдорду кандай курсак болот? Мен айткан жолду тандайлы. Кудай кааласа, айткан тартипти ишке киргизели. Алар өздөрүнөн өздөрү курулат, айланайындар. Биз маселени бутунан баштап атабыз да, баштан баштабайлыбы? Тартип болсо, мыйзамдуулук болсо, бардык нерсе өзүнүн ордуна келет. Билим берүүсү дагы, саламаттык сактоосу дагы, жолдагы, суудагы, пенсиядагы, пособиядагы ордуна келет. Бардык нерсенин башында ушу мыйзамдуулук турат. Бир балам бар. Не дейт? Аялым өткөн, мектепте иштейм. 4000 айлык алам. Айлыгың бар экен 4000, 40000. Мектепте иштейсизби ошо жазып аткан киши? 40000 илген, үйүм жок, төлөйсүң деп жатат. Соцзащитага күйгөндөн келдим. Мага окшогон көп жүздөп саналат.
Ошо жүздөп саналгандардын атынан баратам президентке. Мына ошо сизге окшогон ыйлагандардын көзү жашы токтосун деп баратам мен президентке. Мен атымды чыгарайын деп бараткан жокмун. Мен акча топтоп алайын деп бараткан жокмун. Мына топтогондор жөн эле топтоп коет экен. Биз эркиндикте жүрүп дагы мына сүрөттөгүдөй болуп акчаны топтой албадык биз. Мына караңыздар. Эсебиңе каяктан түшүп атат десе, пенсионерлер пенсиясын алып келип берип атат дейт. Кызылдай жалган ойланайын. Баткенчилер өрүп берди дейби. Мен аны көрө элекмин, телевизор карабайм. Бирок азыр жолдон келатканда бир балдар көрсөттү мага. Башта депутат болуп жүргөн Зайнидин Курманов деген биздин коллега бар эле. Ошонун кызы 5 миллион сом көтөрүптүр. Бул деген $60.000 деген. Кандай бир кыз барып эле ушундай болуп 60.000 көтөрүп коет айланайын. Өзүнүн тууп өстүргөн энесине 6.000 сомго көйнөк алып бербейт дагынан сен президенттик фондуңа деп 60.000 төгүп коебу доллар. Чындыкка ишениш керек да, бир аз жанашыш керек да. Уят маселе мына ушул нерсе. Уят, 1000 жолу кайталайм уят. Бирок биз Кыргызстандын эли ушундайбыз. Ассаламу алейкум дейт Адахан Кимсанбаевич. Бизде суроо бергенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Садыр Жапаровго Текебаев боюнча алган миллионду алган деп айтканы, аны Ташиев камчы жалган деди эле го. Аны эки достон сурагыла. Бири алган дейт, көргөнмүн дейт, экинчиси жалган дейт, экөө бирге жүрөт. Каяктан билебиз биз аны? Адахан мырза дейт, мендеги маалымат Кытайдан 1958 жылдары Жапар келген деген. Аны Кыяс Молдокасымовдон сурагыла. Мага андай суроолорду бербегиле. Каяктан келген, жет атасы ким, аны муну териштирген менин милдетим эмес. Аны үчүн адистери бар. Ошолордон сурагыла. Саясатчы Таалай Масадыков менен алдыга болгон көз карашыңыз кандай? Түп-түз. Урматтуу Адахан Мадумаров, сиз менен жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Куш келипсиз, кушбак кылсын. Майдан айыл өкмөтүнүн так ортосунан орун алган Шамбисай кенин көрүп кеткенсиз. Ошону ачканга жол бербейсизби? Сиз президент болуп калсаңыз дейт. Жол бериш керекпи? Эмне суранып атасыз анан? Биз Шамбисай болобу, Солтон Сары болобу, Кумтөр болобу, Жетимтөө болобу, не болсо ошол болсун. Көмүр барбы, темир барбы, эмне болсо ошол болсун. Кыргыздын пайдасына иштемейинче, Кыргыз Республикасынын пайдасына иштемейинче, бир жерди иштетпейбиз. Бир томолок ташты дагы Кудайга шүгүр деп биздин энчибиз катары көрөбүз. Мына ушундай болот. Анын иштешине мен президент болбой туруп, келип ошол сиздер менен кошулуп, пикет митингге уюштуруп алып, анан президент болгондон кийин биз кээ бир кишилердей болуп биринчи алышыбыз керек деп, анан кийин жок албайбыз деген кишилерден эмеспиз. Биз позициябызда бекем турган инсандарданбыз. Келечек муун жаш балдардын пособиясын ата-энесине байланыштырбай четтен бере турган кыласызбы? Үйүң, тоогуң, шифонериң, телевизоруң бар дебей, азыр 4-5 балалууларга ала албай жүрүшөт дейт. Ошол кандай болсо дагы элдин жагдайына карабай балдардын жөлөк пулун бериш керек деген мыйзамдын автору мен болом. Мен 12 жылдан бери жумушсузмун. Башта андай жок эле. Атаңдын машинасы бар экен, энеңдин кийим тиккен машинасы бар экен, баардыгын эсебин алып, муздаткычы бар экен дегенге чейин чыгышыптыр азыр азаматтар. Эшектин кодигин дагы сурап атабы? Кодиги жок болсо берет экен, а кодиги менен болсо бербейт экен. Мына энем көрдүңүздөрбү? Жигиттер, менден программа сурап аткан жигиттер. Мына ушул энелердин сөзүн уккула. Мына ушул менин программам. Азыр 11-классты бүткөн уул кыздар эңсеген окуу жайларга окуша албайт. Себеби очойгон контрагы бар. Контрактка төлөнгөн акча окуткан мугалимдерге айлык болобу же мамлекетке түшөбү дейт. Мамлекетке түшсө кайсы жакка жумшалат? Сиз президент болсоңуз контрактты жок кыласызбы?
Майдан айыл өкмөтү Керегеташ айылы Егенбердиева Буруш дейт. Siz mi? Rahmat yine. Buna gördünüz mü? Kançaga çıktınız? 70'ke çıktınız. Allah kut kılsın yaşınızdı. 70'ke çıkıp siz kelecekte öyle otasız. Var bolumuz secesi. Aman bolumuz. Karanız. Buna benden programa suragan jigitler gelip yenilerden terbiye algıla. Uşlardan sabak algıla. Kontrakt boyunca Kırgızistan'daki mamleketlik okuu jaylarda kontrakt degen bale jok bolat, men sizlerge aytayım. Menden bugün ele bu oy çıkıp atkan jok. Bütün Kırgızistan partiyasının 2006 жылдан берки программасында ушул турат. Mamleketlik 7 окуу жай калат, калгандарынын баары кааласа контракт менен, кааласа бекер окута турган болсун. Mamleketlik окуу жайларда контракт деген түшүнүп калбайт. Bilim satılbayt, bilim berilişi gerek. Adakan Mırza, Allah kolda prezident boluşuңузду tileymin, daima sizdi koldup kelem, adaletsiz şaylуу болуп жатат, дагы ошондой болбосо экен деп Allah'dan tileymin. Kreditke malını dualarımız da kabul bolбой kaldı. Azır çetten ele kredit alıp bazar açıp oturuşat, процент aram deyit bu. Banklarda жабыш керек, je процентсиз kredit берүүнүн жолу барбы? Sizge den soğuk uzun ömür. Allah kolda чыңышыңызга ишенем дейт. Рахмат, тилегиңиз кабыл болсун. Ошол кредитти албай эле койсоңуз кутуласыз. Албаңыз кредитти. Мен сиздерге канча жолу келсем ошончо жолу айтам. Кредит албагыла. Бул деген капкан. Бул деген саз, баткак. Кредит алып байып кеттим деген кишини көрө элекмин мен. Башка маселе эгерде өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй болуп, кредитти аларда ушундай кылып берет. 3%'dan берет. Эң ашып барса 3%. Ошонун пайда тапса болот. Бирок мусулман өлкөсүндө, мусулман жергесинде үйүнүн көлөкөсүнө туруп койгондон корккон мусулмандар болгон. Биз ошондой болушубуз керек. Менин программам ошондой. Кудай кааласа. Мына кредит алган дагы арам дейт. Kredit bergen de aram deydi. Oşunu bilip durup, sezip durup barıp albatpayız mı? Çuvağı ağacı çırıldagan boydan getmedi mi? Ayla bul dünyada, bul jarıktıkta, tiriv kezinde ayla var. Ayla çok bulut alacakka varganda. Oşonun saktasın. Aylasını tapsa bulut. Minçınar degen yer var. Minçınar degen ayılda bir kişinin үйüne varıp alsam, 5 tüp kokon gilası var eken. Koroosunda үйүндө. Мага айтат, мен ушундан 250 миң, мен өзүнүн тилимен айтам азыр. Дарамат табам деди. Дарамат дейсиңерби? Ошондой каражат табат экен. 250 миң табам дейт. Кандайча десем, ушул гүлдөгөндө келип, баалашып 50 миңден tüyüne berip ketet dedi. Çin bu şul? Var mı? Emin karağınız. Oşa kişi 4 sotik yerden 250 min tağıvadı. Gebir üybüleler var da 3 hektarlap jeri var. Basıp jatat. Eştirse kılbaydı. Bir sözümen aytkanda tuğandar, ar biribiztin özübüzdün hareketibizge jaraşa. Kaalayбыз mı? Gelgiler. Güldөгөн, taza, adilеттүү өлкөнү курабыз. Кантип шайлоого таза барабыз. Шайлоо кайсы жерден бузулат? Кекиртек кеткен жерден бузулат. Биз акылыбызды иштетпей, ашказаныбызды иштетип берген жерден өлкө бузулат. Токтойлу эми. Дайым шылтоону башка жактан издейбиз, издебейле. Сураныч сиздерден. Өзүбүз таза бололу, ошол таза жол менен кетели. Ыр болсо Gırdı okuvayla koyalı soğukta. Gece siz yazdınız mı? Çöntөгüme salып alayın. Köpçülüktün vaktısını albayla. Sıralar bütüptür. Men çöntөгө salып alayım. Sizlerge versem yiyin bermey koyasınlar. Biz çöntөгө salып alalı. Сұроо жооп ушуну менен бүткөн болсо, калгандарынын баары окшош. Мадумаров дегенде бир нерсени түшүнүңүздөр. Бул мыйзамдуулук деп. Мадумаров дегенде тазалык дегенде түшүнүңүздөр. Мадумаров дегенде сабаттуулук, маданияттуулук дегенде түшүнүңүздөр. Абайлайлы, этият кылалы, байкайлы, жакшы жашоодо өзүбүздүн колубузда.
Ушундай болуп, нааразы болуп жүрө бериш дагы өзүбүздүн колубузда. Мына ошол жакшы ниет менен келдиңиздер. Сиздердин ниетиңиздердин акталышына бизди себепчи кылган болсун жараткан. Келгениңиздерге ыраазы болуңуздар. Дагы биз дагы келе беребиз, сүйлөшөбүз. Мындан дагы жаркындап, башкачараак бир маанайда жолугушкан күндөр болсо керек. Бизге дагы жетекчилерге инсап берген болсо анча клубтарды ачып берер күндөр келер. Биз келетабыз дегенде силерге бусиктерди жиберер күн келип калар. Бүгүн өзүбүз эле басып келдик. Бирок биз эч качан ташытып, кыйнап, зордоп алып келбейбиз. Адамды адам издесе, адам өзү басып келет. Көкүрөгүңүздөр таза болгон үчүн, тазалык издеген үчүн келдиңиздер. Жараткан сиздердин тилегиңиздерди кабыл кылсын. Жакшылык күндөрдө жолугушканды насип эткен болсун. Рахмат, бар болуңуздар. Бата бере турган киши барбы? Келиңиз. Урматтуу эл журт, жамаат, аксакал бата берүүдөн алдын 1 минута Адахан Кимсенбаевден кечирим сурайм. Башталгандан бери агитация сүйлөтпөй келе жатат, бирок азыр сүйлөйүн деген ниетим жок. Муну эл Адахан Кимсенбаевич, жакшы билесиз, Абсамат Масалиевдей уулду таптаган эл жана анын урпактары. Ошондой. Муну эл Төрөбай Кулатовдой уулду таптаган эл ошонун урпактары. Ушул элдин сизге сыйырматы болуп бир тартуубуз бар. Ырымдап тизгинин кармап коюңуз, Кыргыздын багытын түз тарапка ушул тизгин менен, ошол камчы менен алып кетиңиз. Жигит. Суранам. Жаман көрөсүз, суранам бирок. Абсамат Масалиевдей, Кулатовдой уулдардын артын ошолор кармаган тизгинди сиз буруп кетиңиз. Сизден башкасына ишенимиз жок болгондуктан турабыз ушул жерде. Келиңиз. Rahmat. Adakan, sen prezident olup kelsen, senin atına ben tokum kaylar. Болдуңар. Токумду да болуп калдык. Рахмат. Алла разы болсун. Мен разымын. Керемет. Мына асыл тукум. Караңыз, мойнун караңыз. Биз дагы айылда өскөнбүз. Биз дагы ат минип өскөнбүз дегендей билебиз. Чоң рахмат сиздерге. Жакшылыктарга буйурсун, аманчылык болсун. Мына ушул атты мындай кылалы аксакалдар. Жок. Ушул жерде кармайлы. Ушул жерде кармайлы дагы кандай өзүңүздөр чечим кабыл алсаңыздар ошого жараша болсун. Жарайбы? Ийгилик болсун, аманчылык болсун. Рахмат. Адахан Кимсенбаев, мен де улап ары келгенде Кыргыздын жакшылыгында чаап улакка минип турасыз, Кудай кааласа. Kongon kızık yaşarına hoş gelipsiz. Bardığı жүрөгү менен сезип, ойлонуп, бул жердеги тургандар бардыгы сиз үчүн келип атат. Аллах колдосун. Сизге узун ömür каалайбыз. Бала чакаңыз менен тынч болуң. Амин. Аллах колдоп, şu ойлогон ойго президенттикке жетишине Аллах колдосун. Амин. Аллах акбар. Жакшылыкта жолугалы. Жакшылыкта. Рахмат çok. Ajake bata өрөм дейт. Ажаба бар экен, келиңиz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Men eko сүйлөсөм болбойт да дагы. Бир хикая айтып берем, кыска гана. Эки дос жолоочу болуп жолдо кетип барса, кыштын күнү суук болот. Экөө кеч кирип кеткенде бир үңкүргө киришип түнөп калышат. Экөө кучакташып, эптеп-септеп таңдаттырып, бири көр болот, бири соо болот. Соо тышкарыга чыгып кетет, көр ичкерide калат.
Keyin kör sıypalap oturup ошол жерден үңкүрнечеден bir tayak taap alат. Кармаса ушундай жылма, сулуу, жакшы таяк экен. Bir жагы жоон экен, bir жагы уштуу экен. Баягы ушундай Кудай бердим, таяк таптым деп таякты таянып тышкарыга чыкса, көзү сол досу тышкарда турган экен. Ай колуңдагы неме десе мен таяк таап алдым дейт. Досу көрөт да, ey досум айнанайын бул таяк эмес, бул жылан дейт. Жылан акаса кышта катып калат экен. Баягы көр айтат, дейт, бир жакшы таяктар отам, шуну дагы көрө албай жатат, кызганып атат деп анан кийин таштабай коём. Кичине убакыт өткөндөн кийин күн жылыйт, колунда баягы жыланга жан кирет, чагып өлтүрөт. Сол досу көрүп туруп айтса ынабайт баягы. Биз дагы Адахан канча жылдан бери чыркырап ыйлап айтып атат. Айнанайын элим журтум, мынандай болот, эртең ушундай болот десе, эч ким ынабайт. Наргыны кылат дагы арманда жүрөбүз. Эртең аз дагы чыркырап айтып атат. Не биз адам өлгөндөн кийин жакшы дейбизби? Туура. Элибиз биз азыр кулк мүнөзүгө жараша падышасы келет. Кече буяга айтып аткан Сооронбайды деген башкалар деген аз бүт бардык башка жака өттү. Бирок Алла үчүн, халыс келечегибиз үчүн акылыбызды иштетип Алла Таала бизди адам кылып жаратты, акыл берди. Эки жакты карайлык, угайлык, 10 январга чейин кичине убакыт бар. Ойлонгула. Алладан тилейлик биздин Кыргызстанга. Мен Адаханга Алладан тилеймин. Күч кубат берсин, себеп чыксын. Бирок кээ бирөөлөр Кудайдын ордуга шуну эми ушул оңдойт дегендер туруп алып, Кудай биринчи ширк болуп калат. Кудай бизге берсин. Курк мүнөзүбүзгө биз сатылдыкпы, саткынчы келе берет. Өзүбүз бурулуп кеттик, бурулгандар келе берет. Ошондуктан жүрөгүбүздү кармап, Кудайдан тилеп, сурап, эртеге бизге бир адыл, таза, Кыргызстанды оңдой турган, көтөрө турган, элдик бүт мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө турган bir padişa versin. Ошонго бизге Адахан мырзасы Аллахым себепкер кылсын. Сиз билем Кудай буйрук, Кудайдан коркосуз, кайтпаңыз сөзүңүздөн. Элди оңдойдугунда акырга чейин жүрүң. Биз дагы акырга чейин колдош бизге насип кылсын. Амин.